Ассаламу алейкум достар, ассаламу алейкум туғандар. Мен азыр Авиатаров 13-те Солнцевода турам. Бұл жерде таксопарк, Вояж таксопаркы жайгашыптыр. Ушу Вояж таксопаркта азыр арендага ушундай машиналар берилип атыптыр. Ошолор менен силерди бир аз кыскача түшүндүрүп, тааныштырып кетейин. Эгер кимден кимге машина керек болуп арендага алат деп издеп жүргөндөр болсо, ушул жерден келип алсаңыздар болот достор. Могу, например, Билджи Жили комфорт тарифине иштейт экен. Мунун арендасы 2600 рубль, 7.0 график экен. Парктын комиссиясы 2,5%. Эгерде ушул парк менен иштейм дейт турган болсоор 2,5%, башка парк менен өзүмдүн паркым менен иштейм дейт турган болсоңуздар, күнүнө 100 рубльдан аренда кошуп төлөсөңөр, башка парк менен иштесеңер болот экен достор. Жана ошондой эле мынакей Билджи тоже 2600 рубль 7.0 графикте. Ал эми Эмгрант болсо тоже 2600 рубль 7.0 графикте. Бардыгынын баасы эле комфорт тарифине бирдей экен, 2600 7.0 графикте. Анан биринчи эч кандай төлөмү жок экен. Залог, депозит, накопительный бар экен. Күнүнө 200 рубльдан аренда кошуп 10 миңге чейин төлөсөңөр болот экен. Андан кийин уже 2600төн как обычно төлөп кете бересиңер достор. Алдыда азыр мен силерге офис менен да тааныштырам. Ал жакта ашканасы да бар экен, ошону да кененирээк көрсөтүп берем достор. Авиатаров 13 Солнцевода. Телефон номерлерин көрсөтүп койдум. Чалып, эртемек саат 7-тен кечки саат 10го чейин чала берсеңер болот экен. Кайсы машина бар, наличие сурап, эгер болгон болсо келип алсаңар болот достор. Бул жака кирип келгенде эле мынакей сол оң жакка келсеңер, оң жакта бул жерде столовый менен азыр мен силер менен кененирээк тааныштырам. Ага чейин мынакей сол жакта болсо офиси. Ассаламу алейкум, брат. Мынакей бул жерде Аслан отурат. Силерди эртең менен кайсы эртеменки 7-ден кечки 9га чейин ушул жерде болом дейт. Силерди тосуп алып, полный условиялар менен тааныштырып, машинаны силерге берип, ошол жагын ушу Аслан өзү бүт бардыгын кылат экен. Жана ошондой эле бул жерде мынакей столовый атайын ушу водительдер үчүн деп жазаптыр. Келсеңер кайсы убакта келбегиле, путевойго келесиңерби, же машинаны көрсөткөнү келесиңерби, же өтүп баратып кирсеңер деле мынакей чай, кофе, суусу столго ушул жерде отуруп тамактанып, жана ошондой эле мына атайын биздин айдоочулар үчүн деп мынакей өзбекский плов заказ берип койгонбуз дейт. Бул күнүгө болбосо дагы через день ушундай плов, ушундай тамак болуп турат дейт. Келип балдар келип отуруп тамактанып, курсагын тойгузуп кетип турат дейт. Жана ошондой эле мынакей буякта жашынакай намазканасы бар экен. Кирип намаз окуп, шашпай ушинтип кетсе болот экен достор. Здравствуйте. Здравствуйте. Третья Хорошевская. Бүгүн 27 август, 2 күн Москвада. Күн ысыды аябай. Жумушту баштадым мен, Кудайым буйрса бисмилля деп. Биринчи заказды 1905-ден Хорошевская шоссеге алып келдим. 8 километр, 20 минута, 2015 рубльга. Иш баштаганыма түштөн кийин баштап калдым бүгүн кечирээк. Анткени кечөгүнө балыкка барып, эс албай аябай чарчап калыптырмын. Араң турдум. Бүгүн видеонун жүрүшүндө адаттагыдай эле жумуш жөнүндө кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай клиенттер болуп атат, ошол жөнүндө чагылдырып берем. Каналга жаңы кимден ким жаңы кошулуп, жаңы көрүп аткан болсо, Москва шаарында таксиде, Тариф элитте Zikr 009 менен иштейбиз. Кызык болсо видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Ошол жөнүндө сөз болот, ошол жөнүндө көрсөтүп берем. Кеттик, ана жумушту баштадык. Так, улица Черняховского, да? Так, анан достор,
менден сурап жүргөндөргө жакшы таксопарк барбы подключение болгонго деп, же болбосо ошондой эле издеп жүргөндөр болсо, мен силерге Альфа таксопаркын сунуштап кетким келип атат. Кошуларыңар менен балансыңарга 500 рубль салып берет. Жана ошондой эле эгер силер досторуңарды бирөөнү кошо турган болсо паркка ар бирине 1000 рубльдан салып берет. Жана ошондой эле кошулган күндөн баштап путевой лист бекер берилет. Парктын комиссиясы болгондо 2%, эгер парковый самозанятый болуп иштей турган болсоңуздар, анда 1%. Техподдержка күнү түнү силерге өзүнүн ар кандай жардамын берет. Жана ошондой моментальный вывод, эч кыйынчылыгы жок. Күнү түнү чечип ала берсеңиздер болот, достор. Альфа таксопаркына кошулуп, достор, биз менен бирге иш алып барыңыздар. Там, где лежачий полицейский будет, сейчас перед ним можно. У этого подъезда? Да, здесь нормально. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Так, отсюда выйдете под машиной. Достор, комфорт плюс тарифи боюнча блокировка болгондор ар дайым айтып келем, блокировкадан чыгарып берет. Бека деген бала деп. Мынакей жанында көрүп отурган Бека отурат. Көбүнчөсү мага WhatsAppка жазышат. Бека акчаны период которду атат. Которсок болобу, ишенсек болобу, анын телефонго жооп бербейт экен же WhatsAppка жооп бербейт экен деп. Ишенсеңер болот, мынакей Бека өзүмдүн жакшы тааныш братчикаларыман болот. Эгерде силерден акчаны котортуп алып кайра связга чыкпай жок болуп кете турган болсо, мынакей Бека ар дайым жанымда, любой жерден кармап келип силерге салып берем. Туурабы? Ошондой. Анан телефон номерге жооп берип, WhatsAppка жооп берип, активныйраак болот. Биз жооп бербей калсак, WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз ачып беребиз. WhatsAppка жөн эле ассаламу алейкум же болбосо ушундай жазыштан эмес, эмне маселе менен чалып атасыңар, эмне маселе менен кайрылып атасыңар, ошону сразу жазып коюңуздар. Аккаунт боюнча ушундай проблема бар, ушуну кыласыңбы, кылбайсыңбы деп, туурабы? Ошентип жазып койсо болот. Все, мынакей Беканын телефон номери экранда көрүп атасыңар, чалып, жазып, кайрылып, проблемаңарды решать эте бериңиздер. Так, туугандар, Шереметьеводон улица Черниховского келдим. 6854 рубль. 41 минутада. 40 минутта келген, муну багаждан түшүрүп берип, антип 41 минут болду. Жакшы, нормально. Жаман, кечөө рыбалкага барганбыз. Балыкка. Кайсы жакка бардыңар, каяктан кармаса болот деп сурасаңар, заранее айтып коюн, потому что билем. Обязательно сурайт комментарийден. Жуковский аэропорттон ары кететкен, где-то канча километр? Бир 5-6 километрби же 7-8 ушундай 10го чейин да. Мен өзүм машина айдап барбагандан кийин аябай жакшы билбей калдым. Неме рыболовный клуб Чайка деп эле навигаторго Яндекске жазсаңар сразу көрсөтүп берет экен. 3000 рубль экен, эртең мененки саат 7ден кечки 7ге чейин 12 саатка 3000 рубль экен. Балыктын түрү бар экен. Биз карпка отурдук, карп кармайбыз деп. Поклев аябай жакшы экен. Мисалы үчүн алсак, мен реальный поклев, реальный мындай тартып балыкты кармаганым бир 15тен ашык балык болду го дейм. Бирок анын меники билбейм, кечээ жакшы дайынданып бар болуп аптырмын. 4тү колума кармадым, калганы чыгып келатып, мына кармап алып чыгайын дегенде түшүп кетип атты, тартып келатканда чыгып кетип атты. Бири 10 жолу именно крючоктон неме үзүлүп чыгып кетип атты. А так балыктар крупный, 1 килограммдан өйдө экен, эң кичинекей ошо 1 килограмм, а так 1 килограммдан өйдө 1,5-2 килограмм ушундай балыктар экен. Мен кармап келгеним, үйгө алып келгеним 4 штук алып келдим. 4-өө 4,5 килограмм болду. Ошол барсаңар жилет этпейткенсер, суткага барсаңар болот экен. Суткада көбү суткага барышат экен орустар. Палаткасын тийип коюп, суткасы 5000 рубль экен. А так 12 саатка 3000 рубль. Балык сон болду, рыбалка. Эмнеге муну айтып аттым эле? Рыбалка барып, как будто мен барып бир 5 тонна көмүр же болбосо 5 тонна цемент түшүрүп кетилгенде эле бүгүн денелерим бүт ооруп калыптыр. Машинага түшүп чыккандан кыйналып атам. Болгон жерим ооруп калыптыр. Бай жерде отура берип, чуркап темтеңдеп теге ылдый түшүп чыгып, балыкты улам алып чыгып, ошентип атып
болбой калыптырмын. Ошол достор. Азыр саат 6:46 болду, ойлоп атам. Заказ бербей пробка башталыптыр, 7 балл болуп. Кайра эле шарикке уруп кетсемби деп. Мен платка менен билесиңер, платка менен барам. Так что тез эле уруп барып калам да ошону ойлонуп атам, эмне кылсам. Так, Виталий, Альф у тебя? А? А, Виталий. Тебе на Альфу? Да. 0194. Так, у вас две точки, да? Торс, потом Большая Филевская. Так, достор. Шереметьеводан Москва Ситиге, андан бери Большая Филевскаяга 2 точкасы менен экен, 3 ошол жака келдим. 7313 рубльга. Жана тиге метро аэропорт жака түшпөдүм беле. Шереметьеводан. Ал жактан заказ күттүм, заказ бербейт. Кайра Шереметьево жакын эле да, Ленинградка чыгып туруп, андан ары платка менен урам. Ошентип барып, Шереметьевода туруп, 20 минутта турган жокмун азыр барганда. Барганда эле сразу кайра заказ берди. Шаар ичинен мага жакшы заказ бербей атат, ачыгын айтканда. А так заказ вообще эле жокпу дейин десем, башка зикирлер, башка балдар, элиттеги балдар жакшы эле иштеп атат. Мага бербей атат окшойт, именно заказчы. Аккаунтум уктап калганбы, эмне болгон вообще эле. Ошону мен ойлоп атам, Шереметьево менен эле пока иштеп турсамбы деп. Азыр кайра Шереметьевого кетип калсам деп ойлоп атам. Анан аз күндө бул тариф менен да чота кош айтышчудай болуп атат окшоймун. Башка тарифке кетем. Ошон үчүн карап тургула, алдыда кайсы тарифте иштейм, кайсы машинада иштейм. Ошону байкап туруңуздар достор. Кеттик, биз дальше иштейбиз. Азыр көрөм, эсто шарикке кайра урам. Саат 9-дан 24 мүнөт өттү. Вот здесь остановите. Что возьмите? Есть без сдачи. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Так, достор. Херсонская улицага келдим. 25 минута, где-то канча 10 бирдемке километр болчу. 3299 рубль. Наличная оплата без сдачи деп 5000 рубль берди. 3299 болсо 1700 рубль чай. Көптөн бери ала элек болчумун. Чай. Төш чөнтөк жана эле тааныштар сурап калды эле, төш чөнтөк кантип атат деп. Төш чөнтөктө 5000 эмес 500 рубльдик жок калды деп аттым эле. Кайра 5000 түштү, Кудайга шүгүр. Саат 11:30 болду, 11:30. 11:30га доход 17522 рубль. Получается уже полный расходум чыгыптыр. Аренда, жана ошондой эле мойкам,
таксим, тамак ашым полный чыгыптыр. Эми төш чөнтөккө иштеш керек дальше. Ошол достор, байкап турабыз, жумуш кандай болот. Алдыда дагы биз эртең 6-да эмес, меншик менен азыр эртең саат 10-да алмашып калганбыз машинаны. Ошондуктан алдыда дагы толтура убакыт. Так, достор. Бүгүнкү жумушту бүтүрүп атам. Бүгүн кыйраткан деле жокмун, сөзүн ачыгын айтканда. Общий доход 17 миңден ашыгыраак 18 миңге чукул иштедим. Себеби бүтүрүп аткан себебим жумушта. Эртең бир машина көргөнү бармакмын. Жана бир аз айтып кетпедим беле. Бул тарифтен кетчүдөй болуп атат окшоймун депчи. Ошого бир машина чыгып атат башка. Ошол машинаны эртең көргөнү бармакмын. Ошондуктан жумушту азыр бүтүрүп, үйгө барып эс алып, эртең берки машинаны көргөнү барам. Эмки видеолордо балким уже башка машина менен чыгып калышым мүмкүн. Эмне себеп болду бул тарифтен кетип атканыма, эмне болуп кетти, ал жөнүндө да кененирээк алдыда айтып берем. Бирок өзүңөр деле түшүнсөңөр керек, уже акыркы күндөр жумуш жакшы болбой атат, ошол жумуштун айынан эле кетип атам. Анткени алдыңкы видеолордо айтып кеткем. Доход каалагандай, ойлогондой болбой атат, акчаны жакшы таппай атам. Жумуш негизи эң башкысы биринчи очеред доходтон доход болуш керек, өзүңө чөнтөккө жакшы акча кала тургандай болуп. Анан эсли чөнтөгүң акча таппай эле жөн эле бирөөнүн чөнтөгүнө иштеп аткан болсоң, арендага дегендейчи. Демек, бул жумушту өзгөртүш керек, башка жака кетиш керек. Башка жак болгондо эми таксиден башка ишти жакшы кыла албагандан кийин айла жок, таксиге эле, бирок башка тарифтерге кетиш керек. Ошол себептен алдыда эми байкайбыз, алдыда көрөсүңөр, алдыда видеолорду көрүп турсаңар, кайсы тариф көттү, эмне болду, кандай болду да кененирээк полный айтып берем. Анан ушул оюмда бар, алдыда бүт тариф жөнүндө ушу премиальный бизнестен баштап элитке чейин бир толук видео чыгарып, кененирээк айтып берем, кайсы тарифте кандай болуп атат, эмне кандай болот, кандай болот иштесе, кайсы тариф негизи выгодный экен. Анткени өзүңөр көрүп келатасыздар, мен почти баардык эле тарифте иштеп чыктым. И айтып бергидей кенен эле опыт алып, кенен эле маалымат алып, баардык тарифтерден уже айтып бере турчудай бир опытым бар дегендей. Ошол достор, ушу мен бүгүнкү жумушту жыйынтыктадым. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин өзүңөргө сак болуңуздар, аман болуңуздар, этият болуңуздар. Ошол достор, жакшы туруңуздар.